Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'de ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Kadir barıqlı musulman bir tuğandar, biz Muhtasarul Vikoya attığı kitapten sabağımızda ulantudabız. Jaratkan Allah'ımına uşul bugün жаңы kıla turgan sabağımızdı пайдалуу сабактардан кылсын, жеңил кылсын, ар бир окуган нерсебиз менен амал кылуучулардан кылып, аны башкаларга дагы жеткирүүгө күч кудурет берген болсун. Амин я раббил аламин. Bismillahirrahmanirrahim. Ve savmu yevmi şekki afdalu liman vafaka savman ya'taduhu ve lil havasi. Adattagандай бул сүйлөмдү сөзмө сөз которуп алып, андан кийин сүйлөмдүн бир аз чечмелөөгө аракет кылалы. Шектүү күндүн орозосун тутуу, адатта орозо тута турган күнүнө төп келген кишилерге жана өзгөчө адамдарга тутуу жакшы. Шек күнү деп, шектүү күн деп, Шабан айынын 29-числосунда күн бүркөө болгондуктан ай көрүнбөй калып, Шабан айынын 30-у же Рамазан айынын 1-күнү деп күмөн болгон күндү айтат. Кандай экен? Шабан айынын 29-числосунда күн бүркөө болгондуктан бул эртеңки күн, кечинде ай көрүнбөдү. Бұл ертең Шабан айының 30-у же болбосо Рамазан айының 1-і. Мына ушундай шек болуп калды. Мына ушундай күндө эмне кылыш керек? Ушундай күндүн орозосу кимге тутуу жакшы? Мына ушундай күндө эки түр адамдарга орозо тутуу жакшы. Биринчиси, адатта орозо тута турган күнүнө дал келген кишиге. Bir kişi daima 4-cü günü, je bolsun 1-ci gündörü orozo tutat ele. Mına uşul şekli gün dal 4-cü gün je 1-ci günge töp geldi. Mına uşul kişiге şu nafıldı niyet kılıp emne kılat? Orozosunu tutup ulantıp kete veret. Ekincisi hos adamlarga deydi. Özgöçe adamlarga. Özgöçe adamlar degen kim? Özgöçe adamlar degende, hos adamlar degende biz dinde qazı, mufti, alımdарды түшүнүшүбүз мүмкүн. Бул жердеги максат алар эле эмес. Qazı, mufti, alımдар эле эмес. Хос адамдардан максат ошол шектүү күндө кантип орозо тутууну ниет кылыш керек. Мына ушуну билген адамдар бардыгы хос адамдарга кирет. Qazı болуп туруп бул нерсени билбеши мүмкүн. Qazı болуп туруп билбеши мүмкүн. Имам болуп туруп билбеши мүмкүн. Бирок кайсыл киши биле турган болсо, ошол шектүү күндүн орозосун кантип ниет кылабыз? Ошону биле турган болсо, ошол адам хос адамдардын катарына кошулат. Анын ниети кандай? Ниети эки анжы болбой, нафыл орозосун тутууну ниет кылуу. Эртең фарз болсо фарз деп жүрөктөн ушундай эки анжы болбой, жөн эле мен эртең нафыл орозо тутам деп бекем чечим чыгарып ниет кылган адам хос адамдардын катарына кирет. Ушундай чечим менен эки анжы болбош керек. Эртең фарз болсо фарз, нафыл болбосо мен нафыл, тияк бияк деген сөздөрдүн кажети жок. Тек гана нафыл ниет кылып орозо тутууну билген адам эмне болот экен? Хос адамдардын катарына кошулат. Ва юфтиру гайруhum ба'да нисфин нахар. Жокоруда аталгандардан башкасы күндүздүн жарымынан кийин ооздорун ачышат дейт. Бул сүйлөмдө жогоруда айтылган эки түр адамдардан башкалары эмне кылуулары керек жөнүндө айтылган. Мисал, жанагындай эки анжы болбой ниет кылууду билбейт. Же болсо адаттагы орозо тута турган орозосуна төп келген эмес. Эмне кылыш керек ушундай адам? Эмне кылыш керек? Бул тууралуу төмөнкү пикирлер айтылган. Биринчиси, нафыл ниети менен орозо тутуулары макрух эмес болгону экиленбей ниет кыла албагандыктан орозо тутпоолору жакшы дейт. Нафыл ниети менен орозо тутсалар макрух эмес. Бирок эки анжы болбой, экиленбей ниет кыла албагандыктан bunday адамдар
orozo tutbagandыктары жакшы дейт. Экинчи пикир, булар эмне кылыш керек? Жалпы эл эмне кылат? Муфти аларды буйрат. Күннүн жарымына чейин, чак түшкө чейин жебей, ичпей күтүп тургула. Bir dareге чыккан, айдын көрүнгөндүгүн же көрмөгөн dareге чыкканга чейин. Кийин ай көрүнгөндүгү билинсе, анда эмне кылышат? Биз бүгүн эртең менен баштап орозо тутууну ниет кылып деп, ошол күндү кечке жеткирип коюшат. Ал эми эгерде айдын көрүнгөндүгү билинбей турган болсо, ооздорун ачууга эмне болот? Буйрат. Оозуңарды ача бергиле деп коет. Мына ушундай эки пикир келген булар тууралуу. Ва куриха инна ва важибан. Ошол шектүү күнү важип орозону тутам деп ниет кылуу макрух болот дейт. Эгерде шек күнүндө, шектүү күндө, жанагындай Рамазан айынын 1 же Шабандын 30 деген күндө bir adam nazır niyet kılıp orozо tutsa, kaza niyet kılsa, kafarat siyaqtı orozolordu niyet kılsa, mildet orozolordu. Makruh tanzihi olur, tahrim emes. Şunuzları, nazır, kaza, kafaratlarda niyet kılıp emne olatken, makruh tanzihi olur. Alemi eğer de uçurdağı far orozonu niyet kılsa, makruh tahrimi olur. Men farz orozonu niyet kıldım deseniz, makruh tahrimi olur. Biroq eğer de Ramazan ayı ekendigi bilinse farzın orduna ötüp keteberet. Makruh ekendigini karabastan. Alemi eğer Ramazan ayı bolboso, oşol vacib niyet kılgan vacibiden emne bolat ötөт. Emne niyet kılamasa şunun esepteleberet. Wala sawma law nawa in kana al-ghadu min Ramadan fa ana saimun ve illa fala. Kitaptin yazuvchisi mintip aytып atat. Eğer de erteң orozo bolsa men orozomun. Eğer de orozo bolboso men orozo emesmin deb niyet kılsa bol orozosu durus emes. Nege? Sebebi bol niyettin aslında eki ancı bolup jatat. Niyet kıldım kılbay jatat da, bir jaktan kılıp bir jaktan kılbay jatat. Bu sıfatında emes. Farz bolsa farz, bolboso vacib je nafil deb nemesinde emes, sıfatında emes. Emnesinde eki ancı bolsa niyettin aslında. Oşonduktan bunun niyeti tübüdü niyet kılbaganday bolot da bol kişinin tutkan orozosu durus bolbay kalat. وَكُرِهَا إِنْ رَدَّدَ بَيْنَ صَوْمِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ يَقَوْ عَنْهُ وَإِلَّا فَنَفْلٌ. Kitaptin yazuvchisi mintip aytты. Eğer de Ramazan ayının orozosu menen başka orozonun ortasında iki ancı niyet kılsa. Misalıga eğer erteң orozo bolsa men orozo dedi. Orozo bolboso men aytalık kaza dedi. Je bolsa men nafıl dedi. Emne kılabız, karayız. Eğer erteң orozo bolsa anda orozodan ötөт. Al emi eğer de erteңsi orozo bolboso anda nafıl bolot deydi. Hormatly okuwçular, bu süйлөмдө bir kança masele katılganda, bir kança masele aytılgan. Birincisi, eğer de Ramazan ayının orozosu menen vacip orozonun ortasında eki ancı bolsa. Mintip aytып atat da, eğer de erteң Ramazan ayı bolsa, anda men farz orozonu niyet kıldım. Eğer de Ramazan ayı bolsa, men nazır orozondu niyet kıldım dese. Anda karayız. Eğer Ramazan ayı bolsa, ola Ramazan ayında kirgen bolsa, ay körünse, Ramazan ayından eseptelet. Alemi eğer de Ramazan ayı bolboso, anda al nazır niyet kıldı misalga, vacip niyet kıldı. Emne bolat emin bol orozosu dese, alımdarımızın iki pikiri var. Bir alımdarımız, şu matında kelgendey, al niyet kılgan nafıl bolup kalat deydi. Nafıl orozoga ötөт deydi. Ekinci alımdarımız kelet, niyet kılgan orozosundan ötөт deydi. Oşol vacipti niyet kılgan mı, vacipten ötөт deydi. Oşol birinci pikir, oşol matında kelgen pikir tuğra bolat. Bu yerdeki ikinci mesele emne? Eğer de mintip niyet kılsa, eğer de Ramazan ayının orozosu menen nafıl orozonun ortasında eki ancı olsa. Mintip aytып atat da, eğer de erteң orozo olsa men farz orozonu niyet kıldım, eğer de erteң farz orozo bolsa men nafıldı niyet kıldım dese. Karayız. Eğer de erteң çında böyle Ramazan ayı olsa anda farzın ordaga ötөt. Al emi eğer de Ramazan ayı bolboso anda nafıldan ötөt. Biroq bul nafıldı akırına çıgarуу millet bolboyt. Andıktan eğer buzsa kazası ne emes, millet emes. وَمَنْ رَأَى هِلَالَ صَوْمٍ أَوْ فِطْرٍ وَحْدَهُ يَصُومُ وَإِنْ رُدَّ قَوْلُهُ وَإِنْ أَفْتَرَ قَضَاءَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. Kitaptin yazuvcusu Allah Teala kişinin meylimini belirsin mintip aytып atat. Kimde kim Ramazan ayını
же Шаввал айыны өзү жалгыз көрсө, Рамазан айын көрүүндө орозо тутат, эгер канчалык анын сөзү кабыл кылынбаса дагы. Эгерде Шаввал айыны көрсө өзү жалгыз, анда оозун ачат. Эгерде ката кылган болсо казасын тутуп берет, кафарат милдет болбойт дейт. Бул сүйлөмдө бир канча маселе айтылган. Биринчи маселе, эгерде бир киши Рамазан айын өзү жалгыз көрдүм деп айтты. Мисалга Айдар аба келди да, мен Рамазан айын көрдүм деди. Андан башка эч ким көрбөдү. Анын сөзүн шариаттагы далил менен кабыл кылынбады. Шариаттагы далил менен, шариаттагы далил тууралуу азыр айтабыз. Кабыл кылынбады. Бирок ошого карабастан Айдар аба эмне кылат? Орозо тутат. Далили бул кишинин сөзү кабыл кылынбады, бирок ошого карабастан орозо тутат дейт. Эми ошол орозо тутуунун өкүмү эмне? Орозо тутуш керекпи же кандай десе, алымдарыбыз эки пикир айткан. Кээ бир алымдарыбыз айтат, бул киши айды көргөндүктөн бул кишинин мойнуна ошол күндүн орозо тутуусу важип болот дейт. Кээ бирлери мустахаб дейт. Эми жана айттык биз, шариаттагы далил менен кабыл кылынбаса дедик. Шариаттагы далил дегенден бул жердеги максат ошол күбөлүк мен айды көрдүм деген кишинин фасыктыгы. Фасык болгондуктан кабыл кылынбады сөзү. Же болсо ката кылгандыгы. Ошол себептен кабыл кылынбады дейт алымдарыбыз. Бирок Кохостани рахматулла алейхи мынтип айтканда, күн бүркөө болгон кезде мен айды көрдүм десе, териштиришет, жанагы кишини фасык болсо кабыл кылынбайт. Ал эми эгерде күн ачык болсо, ал өзү жалгыз күбөлүк бергендигинен кабыл кылынбайт дейт. Бирок караңыздар, экинчиде, эгерде орозосун бузса, казасы гана милдет болот. Эгер казы, караңыздар, эгер казы анын сөзүн кайтаруудан мурун, казы сөзүн кайтаруудан мурун оозун ачып алса, кафараттын милдет болуусу тууралуу эки көз караш керек. Бул киши келип мен айды көрдүм деди. Казы анын сөзүн кайтара элек. Далил менен кайтара элек. Анда оозун ачып алды бул киши. Эми кафарат милдет болобу десе, кээ бир алымдарыбыз айтат милдет болот, экинчи бир алымдарыбыз милдет болбойт дейт. Ошол милдет болбойт деген пикир эмне дейт? Туура дешет да. Ал эми казы анын сөзүн кабыл кылгандан кийин оозун ачсачы. Бул киши келип күбөлүк берди, мен айды көрдүм деп, анан казы дагы териштирип бул кишинин сөзүн кабыл кылды. Адилеттүү, таква киши экен, кабыл кылышты. Анда анан кийин оозун ачып алса, кафарат милдет болот. Мында талаш жок. Эми бул жердеги экинчи маселе, эгерде Шаввал айын бир киши өзү жалгыз көрдү. Мисалга мен келдим да, өзүм жалгыз көрдүм да. Мен айды карап, өзүм жалгыз эмне кылдым? Көрдүм, Шаввал айы чыкты, Рамазан айы бүтүп, Шаввал айынын биринчи күнү көрүндү. Казы менин сөзүмдү кабыл кылбаса, оозун ачпаш керек. Казы кабыл кылбады, мен оозумду ачпашым керек. Бирок ошого карабастан эгерде оозумду ачып ала турган болсом, кийин ката экендигин билинсе, адашкандыгын билинсе, анда каза гана милдет болот. Кафарат милдет не экен? Болбойт. Ва кубила хабару адлин валау киннан ау имраатан лиссауми ма агаймин. Китептин жазуучусу Аллах Таала ал кишинин мээримине бөлөсү мынтип айтып атат. Күн бүркөө кезде орозо тутуу үчүн, яны Рамазан айы үчүн бир адилеттүү кишинин сөзүн кабыл кылынат дейт. Айды көрдүм деп бир адилеттүү киши айтса кабыл кылынат дейт. Эгер канчалык ал киши кул же аял болсо, айырмасы жок. Кабыл кылына берет дейт. Эми караңыздар. Күн бүркөө кезде айды көрдүм деп кабар берүүчүнүн күн бүркөө, айды эч ким көрбөдү, бир киши келип кабар берип атат да. Ошол кабар берген киши кандай сыпаттарга ээ болуш керек? Ушул сүйлөмдө ошол тууралуу кетип атат. Биринчиси мусулман болуш керек. Экинчиси мукаллаф болуш керек, яны акылды өстүп балагатка жеткен киши болуш керек. Үчүнчүсү адилеттүү болуш керек. Бул жердеги адилеттүүлүк деп таквалыкты жана муруат деп коет. Муруатты бекем карманууга түрткү болгон жөндөмдүүлүктү адилеттүүлүк деп коет. Адамды арамдан сактап атабы? Жана муруатка бекемби? Муруат дегени элдин ортосундагы шариатка каршы келбеген үрп адатты бекем тутунабы? Ал киши эмне деп эткен? Аны адилеттүү дейбиз.
Эми такыбалык эмне? Ушул жердеги такыбалык эмне десе, шариатта жаман деп баа берилген нерселерден сактанууду айтат. Ошону не деп коет? Такыбалык деп коет. Түшүнүңүздөр? Ошондуктан караңыз эми, адилетсиз кишинин кабарын не кылынбайт экен ушундай маселеде? Кабыл кылынбайт. Мусулман болсун, мукаллаф болсун, бирок адилетсиз болсо, таква болбосо, муруваты жок болсо, анда ал кишинин сөзү ушундай маселеде кабыл кылынбайт. Ал эми мастурул хал дегени абалы белгисиз. Ал таква эмеспи, адилеттүү эмеспи дели билинбейт. Тууралуу бул киши тууралуу эки көз караш бар. Кээ бир алымдар айтат, кабыл кылынат, кээ бирлери кабыл кылынбайт дейт. Хиндия фатвасында мына ушул экинчи пикирди туура дейилген. Кабыл кылынбайт дейт. Ва шурита ма агаймин лил фитри нисабу шахадати ва лафдуха вал адалату лад-даъва. Китептин жазуучусу мынтип айтты. Ооз ачуу үчүн, орозо бүттү, эми шавал айы кирди деп ооз ачуу үчүн күн бүркөө кезде күбөлүккө өтүүнүн нисабы, шахадат сөзү жана адилеттүүлүк шарт, доо шарт эмес дейт. Караңыз. Бул сүйлөмдө Шаввал айынын көрүү үчүн шарттарды баяндаган китептин жазуучусу. Шаввал айды көрдүм деген адамдар кандай болуш керек күн бүркөө кезде? Жогоруда айтылган шарттар бар эле го, айтылган шарттарга кошумча төмөнкү нерселер дагы шарт болот. Биринчиси шахадаттын нисабы болуш керек. Күн бүркөө айды көрдүм деген кишилердин нисабы, эсеби, саны, шахадаттын саныга жетиш керек. Тактап айтканда, эки киши же бир киши, эки аял болуш керек. Эгер андан бир адам келип алып туруп, мен шавал айыны көрдүм десе кабыл кылынбайт. Экинчиси шахадат сөзүнү айтыш керек. Күбөлүк берем. Ашхаду деген сөздү колдонуш керек. Мен айды көрдүм деп. Үчүнчүсү алар азат болуш керек, кул болбош керек. Төртүнчүсү жала, башка бир адамга жала жапкандыгы үчүн камчы урулган болбош керек. Мына ушул нерселер эмне экен? Шарт. Бирок доо не эмес? Шарт эмес. Барып алып доо кылыш кажети жок болот. Мунун доо кылуунун өзү мисалдары бар. Ал жака көп киришип кетпейли. Иншалла Кудай буйруса дагы шарттарды окуганда келет өзү. Ва била гаймун жамун азимун фихима. Китептин жазуучусу мынтип айтып атат. Рамазан айынын көрүү менен Шавал айынын көрүүдө күн ачык кезде чоң жамааттын күбөлүк берүүсү шарт дейт. Эми Рамазан айынын көрүү же Шавал айыны, ооздо ачуу айыны көрүүдө күн ачык болсо кандай болсун? Канча киши көрүш керек десе, бир чоң жамаат күбөлүк бериш керек дейт. Биз айды көрдүк деп. Канча кишинин күбөлүк берүүсү тууралуу бир канча пикир айтылган. Ошол чоң жамаат деп канча кишини айтат десе, биринчиси имамдын пикирине калтырабыз дейт. Имам ушул кишилерди көп деп эсептесе көп, аз деп эсептесе аз дейбиз. Экинчиси Абу Юсуфтан болгон бир риваятта 50 киши дейт. 50 киши күбөлүк бериш керек дейт. Үчүнчүсү Абу Ханифадан болгон бир риваятта 2 киши дейт. 2 киши болуш керек дейт. Бахру Ройктин жазуучусу Ибн Нуджайм рахматуллахи алейхи мына ушул пикирди тандаган. 2 киши болуш керек дегенде. Раддул Махтардын автору дагы ушул пикирди таржих кылган. Жана башка пикирлер да бул маселеде келген. Ва ба'да сауми 30 биқаули адлайни халлал фитру ва биқаули адлин ла. Китептин жазуучусу мынтип айтып атат. 2 адилеттүү кишинин сөзү менен 30 күн орозо туткандан кийин оозду ачууга болот. 30 күн орозо туткандан кийин оозду ачууга 2 адилеттүү кишинин сөзү менен ачууга не экен? Болот. Бир кишинин сөзү менен оозду ачууга болбойт дейт. Эгерде 2 кишинин күбөлүк берүүлөрү менен орозо тутууну баштадык. 2 киши келип күбөлүк берди, биз айды көрдүк деди, ошодон баштадык. Анан санадык, 30 күн орозо тутуштук. Шавал айы көрүнбөсө, оозду ача берүү не болот? Адал болот. Ал эми эгерде бир кишинин күбөлүк берүүсү менен Рамазан айыны баштап алган болсок, анан 30 күн санагандан кийин Шавал айы көрүнбөсө, оозду ачуу адал эмес, мүмкүн эмес. Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча ооз ачуу адал болот бул сүрөттө дагы. Вал адха кал фитри. Китептин жазуучусу мынтип айтты. Курбан айттын өкүмү орозо айттын өкүмү сыяктуу. Башкача айтканда күн бүркөө болсо,
2 kişi je 1 kişi 2 ayaldın kübölügü menen ne bolat? Kurban ayt taktalat. Al emi egerde gün açık bola turgan bolsa, anda jokoruda aytkanыбызda bir çoğun cemaat biz aydı kördük dep emne kılış kerek? Kübölük berişleri kerek. Mına uşul жерде сабагыбызды токтотолу. Жараткан Аллахым бардыгыбызга пайдалуу илим берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.